Камыр туруш дүйнө жүзү боюнча деген серияма кайра кош келиңиздер. Бүгүн биз Италиянын классикасы болгон пиццаны бышырабыз. Бирок бул жолу өзгөчө, глютенсиз жана табигый камыр туруш менен. Бул рецепттин идеясы Чикагодо соода кылып жүрүп, King's Arthur брендинин глютенсиз пицца унун көрүп калганда жаралды. Камырды адаттагы кадимки унга колдонуп жүргөн убакыт менен сыналган рецептим менен жуурдум. Камыр экесе чоңойгондон кийин даамы дагы жакшыраак ачылсын деп түнү бою муздаткычка салып койдум. Эртеси күнү пиццаны формага келтирейин десем, камыр ойдогудай болбой койду. Анткени мен мындай глютенсиз ун менен мурда иштеп көргөн эмес элем. Камыр абдан катуу, жайганга оор болуп, күбөлүк колдонууга туура келди. Жая баштаганда камыр үзүлүп, ажырай баштады. Ошондуктан биринчи бөлүгүн сковородкага салып, калама сыяктуу нан бышырып калдым. Бул көйгөйдү чечүү жана камырды мынчалык тыгыз болбоо үчүн сыр, сууну бир аз көбүрөөк кошу керек. Бул глютенсиз камыр менен иштөөнү кыйла жеңилдетет. Камырды чакан бөлүктөргө бөлүп, кичирээк пиццаларды жасадым. Камыр кичине болгондо аны жаюу оңой болуп үзүлбөдү. Жыйынтыгында баары окшошуп, сонун глютенсиз камыр туруш пиццасын жасап алдык. Бул серияда мен сизге биздин ата-бабаларыбыздай болуп, нанды табигый камыр туруш менен бышырууну үйрөтөм. Кийинки кайсы өлкөгө саякатка жасайлы? Каалаган өлкөңүздү комментарийге жазыңыз. Балким кийинки серия дал ошол өлкө жөнүндө болот.